Былтыр ишин баштаган Айдан Фарма мамлекеттик ишканасынын 2 линиясы иштеп, этил спирти менен дарынын 4 түрү чыгарылууда. Алдыда өндүрүш кеңейтилип, дары-дармектин 120дан ашык түрүн өндүрүү мерчемделүүдө. Ишканада өндүрүлгөн медицина препараттары мамлекеттик оорукаларда колдонулуп, ашканын сыртка экспорттоо көздөлүүдө. Ата мекендик дарылар баасы жагынан импорттук товарларга салыштырмалуу арзан, сапаты жагынан эл аралык стандарттарга жооп берет. Капсулаларыбыз бар, маздарыбыз бар. Таблетканын дагы көп түрлөрүн чыгарып атабыз. Азыр Кыргыз ГП фармациянын заказдарын карап атабыз. Чоң объемда кайсыларды жасап бере алабыз. Ошол боюнча иштер жүрүп атат. Ошо өзүбүздөн эле жасап берели деп. Айдан Фарма компаниясынан тышкары Сокулук районунда Биовит заводунун аймагында инфузиялык эритмелерди, инъекциялык ампулаларды жана көз тамчылатма дарылары чыгарыла баштаган болчу. Мында ишканалардын ачылышы калктын саламаттыгын жакшыртуу менен бирге өндүрүштүн ички дүң продукциядагы үлүшүнүн көлөмүн көбөйтөт. Улуттук статистика комитетинин маалыматында жыл башынан бери өнөр жай ишканаларынан 20 миллиард 700 миллион сомдук продукция өндүрүлүп, анын 33,7%ын фармацевтикалык продукциялар түзөт. Өнөр жай өндүрүшүнүн өсүшү тазаланган заттардын, тамак-аш азыктарынын жана тамекинин, химиялык жана фармацевтикалык продукциялардын, резина, пластмасса буюмдарынын жана курулуш материалдарынын, текстиль жана кийим-кече өндүрүүнүн, ошо өндө эле пайдалуу кеңдерин казуунун көлөмүнүн жогорулашы менен камсыздалды. Өлкөдө өнөр жай ишканалардын ишке кириши ички дүң өнүмдүн өсүшүнө өбөлгө түзүүдө. Январь айынын жыйынтыгы менен алдын ала баалоо боюнча ИДПнын көлөмү 96,8 миллиард сомду төздү. Же былтыркы жылдын алгачкы айына салыштырмалуу көрсөткүч 10,6%га көп. Айыл чарбасынын дүң продукциясы 12 миллиард сомдон ашып, жана мал чарба продукциясынын өндүрүүнүн көлөмүнүн өсүшүнүн эсебинен өткөн жылдын ушул айына салыштырмалуу 1,8%га көбөйдү. Курулуштун дүн продукциясынын көлөмү 4,1 миллиард сомду түзүп, 19,6%га көбөйдү. 2024 жылдын январына салыштырмалуу курулуштун дүн продукциясынын өсүшү негизги капиталга инвестициялардын көлөмүнүн көбөйүшү менен шартталды. Кыргызстандын тышкы жана өз ара соода жүгүртүүсүнүн көрсөткүчү дагы оң натыйжасын берди. Былтыр 16 миллиард долларга бааланган товар сатылып, тыштан ташылып келген. Анын 3 миллиард 800 миллион долларлык продукция экспорттолуп, көрсөткүч 2023 жылга салыштырмалуу 0,9%га көп. Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлардын басымдуу бөлүгү ЕАЭП мамлекеттеринин базарларында сатылууда, 70% Россияда, 28% Казакстанда, ал эми 2%дай Беларусь өлкөсүнө туура келет. Үчүнчү өлкөлөргө багытталган экспорттун көбү Улуу Британия, Кытай, Гонконг, Түркия, Бириккен Араб Эмираттары жана Швейцарияга жөнөтүлгөн. Соңку жылы сырттан 12 миллиард 200 миллион долларлык продукция импорттолгон. Импорттун негизги өнөктөш өлкөлөр болуп Кытай саналат. Импорттун жалпы көлөмүндөгү анын үлүшү 44,6%, Россия 20,6%, Казакстан 7,5%, Өзбекистан 4,1%, Корея Республикасы 3,5%, Түркия 3,3%, АКШ 2,1%, Германия 2,1% туура келди. Өлкөнүн ички жана тышкы соода жүгүртүүсүнүн көлөмүнүн көбөйүшү, жаңы өндүрүш ишканаларынын ачылышы мамлекеттик социалдык экономикалык абалынын жакшырышы менен мүнөздөлөт. Мектеп, бала бакча, ооруканалар курулуп, жаңы жолдор салынат. Мындан тышкары пенсия, пособия жана башка социалдык төлөмдөрдү көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк берет дешет эксперттер. Эмнеге экономика өнүгүп атат деп айтсак, бир нече фактор бар. Мамлекет абдан туура кылды. Канча жылдан бери коррупцияны жоюп атат, криминалды жоюп атат. Ар бир соода операциялар, ар бир өндүрүш операциялар тазалыкка чыгып атат. ККМ менен анан баарысы таза болуп, ошол себептен бул жалпы экономиканын көлөмү өсүшү көрүнүп атат. Быйылда экономиканы көтөрүү, жаңы ишканаларды ишке киргизүүнүн үстүндө иштер уланат. Белгилей кетсек, өлкөнүн социалдык экономикалык абалы боюнча коомдун маалымдуулугун жогорулатуу максатында Улуттук статистика комитети ай сайын айдын 1-декадасында маалымат жыйынын өткөрүп турмакчы. Дүйшөн Шаршембеков, Элдар Онарбеков, ЛТР Бишкек.